Алишер Абибилаевичті. Рахмат, Жылдыз Талайбековна. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Адылбек Алешевич, сиздин докладыңызды уктук. Негизинен ыраазычылык, жогорку иштер болуп атат. Андан эми ошого турлайлы жер региондогу мына келерки жылкы пландар боюнча бир-эки тактоо иретинде суроолор. Бүгүнкү күндө эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жерлерде, региондордо элдин талабы. Ушул 2026 жылкы сос объектилерге. Амал Нурдан Кемелович, азыр мына акыркы күндөрдө ушундай бир 2026 жылы кайсы бир деңгээлде ограничение болот экен, мораторий болот экен сос объектилерге деген сөздөр угулуп атат. Ошонун канча пайызы чындык? Соц объектилер боюнча бүгүнкү күндө эч кандай мораторий же ограничение жок. Болгону биз акча каражатты туура үнөмдөшүбүз керекпиз. Андан тышкары бизге жетекчилик тарабынан, урматтуу президентибиз тарабынан атайын тапшырмалар коюлган. Ал тапшырмага ылайык Бишкек шаарына 20 мектеп, Ош шаарына 10 мектеп жана Манас шаарына 6 мектепти куруу боюнча биздин иш пландарыбыз бар. Андан тышкары бизде бүгүн переходящий болуп 300гө жакын объект переходящий болуп кетип атат эмдиги жылкы. Аларды дагы биз курулуш иштерин бүтүрүшүбүз керекпиз. Андан тышкары бизде дагы авариялык абалдагы 90го жакын мектеп бар республиканын айбагында. Биз ошолор менен дагы жумуштарды алып барышыбыз керекпиз. Сиз айтып аткандай жанагындай ограничение же мораторий эч кандай андай коюлган эмес. Чоң рахмат. Эми бул жерде элдин үнү кооптонуп сураганынан биз элдин шайлоочулардын үнүн сиздерден сурап тактап берип атабыз. Азыр эми түз эфирде баары көрүп аткан болуш керек. Ошого турлайлы, эгерде андай болгон болсо жакшы, мына Кара Суу районунда могул 2026 жылкы титулдук тизмеге бир карасак, Нариман аймактык ооруканасы бар. Эскилиги жетип, бүгүнкү күндө өтө авариялык абалда турат. Урматтуу Каныбек Моңолдорович, сиз дагы өз пикириңизди айтасыз деп ойлойм, маалыматыңыз болсо керек. Себеби Кара Суу район эми калкынын саны боюнча эң көп болгондуктан Нариман аймактык ооруканасы 150 миңден ашык элди тейлейт. Бүгүнкү күндө өтө бир авариялык абалда турат да. Себеби толук кандуу реконструкция кылганга андан көп каражат кеткидей. Ошондуктан жаңы бир заманбап бир 3-4 кабаттуу акыркы үлгүдөгү оборудованиялар менен заманбап бир аймактык оорукана салсак. Ошого кандай бир пландарыңыз? Рахмат, Алишер Абибилаевич, туура маалыматты бердиңиз. Биз азыркы учурда бүт республика боюнча мындай айтканда интерактивный карта жасап атабыз. Болгон саламаттык сактоонун уюмдарынын мындай айтканда саны, сапаты и потребность в обновлении инфраструктуры. Ошол боюнча биз азыр карта жасап, ошого жараша эң первоочередной кайсыларды биз ремонттогонго уже биздин жакын арада уже тизме болот, ошо менен иш алып барабыз коебуз. Ошо Наримандын эмесинде өзүнчө биз карап көрөлү. Эми болсо жанагындай чын эле акыбал болсо, биринчи очередь жасаганга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Себеби жалпы айыл өкмөттүн райондун каттары бар. Сиздерге дагы курулуш министрлигине, каржы министрлигине биз жолдойлу. Адыл Алешевич, сизге дагы ошону бир карап берсеңиздер, эң көйгөйлүү маселе. Андан кийинки маселе, Бактыргеч, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, эртең буйруса 2 айдан кийин эле түштүктө уже дыйкандарга жазгы талаа иштери башталат. Ошондуктан быйылкы айыл чарбасын өнүктүрүүгө арзандатылган насыялар канча сумма бөлүндү? 9 миллиард жакын бөлүнүп атат. Бирок андагы тышкары биз бюджеттен айтылат. Биринчиси бул асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү боюнча 3%дан берилет. Экинчиси үрөнчүлүк чарбаларын өнүктүрүү боюнча 3%дан берилет. Андан кийин КПК деп коебуз, бул кластер 6%дан аларга дагы акча берилет. Андан кийин ФСХ 15 деген ФСХ 14 ошол акча бөлүнөт. Кийинки маселе бизде азыркы учурда биз долбоорду иштеп чыгып атабыз. Бул сиздер жакшы билесиңер, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу биз жамырлатып жана тамчылатып сароо системасын ошол дагы арзан кредит аркылуу азыр биз сүйлөшүп атабыз. Же 2% менен берилет да.
ошол боюнча акчалар бөлүнүп атат. Бирок мындайда азыр биз так акча биз 10 миллиардка жакын деп атабыз. Бирок жыл ичинде алар көбөйүп кетиши мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, мисалы биздин КПК боюнча бизде 4 миллиард болгон болсо, биз быйыл 6 миллиардка 25-жылы жасадык да. Ошон үчүн жылдын ичинде дагы бюджет өсө берет. Чоң рахмат. Себеби ошону дыйкандарга эртерээк кам көрсөк, могул элдик банк, айыл банктагы кезек менен жылда баягы урук себүүгө, ошондой эле жер семирткич алууга бир аз кечигип калып атышат да, ошону алдын алсак жакшы болот. Туура айтасыз. Ал мурда эгерде мындай жыл жаңырап анан кийин башталып атканда жылда кийин баштачыбызда азыр бюджетте киргизилген бул нерселер. Бюджетте уже бюджет кабыл алынса, анда ошол уруксат берилет да азыр. Акчаларын каржылоосу. Рахмат. Алмаз Кушбекович, мына бул азыр профитке чыгып, баары сүйүнүп отурабыз. Ички карыздар боюнча кандай пландар? Могул 25-24 жылкы калган ички карыздар, 26 жылкыга канча сумма бөлүнүп атат? Ошолор каралганбы полностью? Эми биздин жана стратегиябыз боюнча динамиканы карасак, бизде сырткы карызыбыз көбүрөөк болчу да. Эми мына 2 жылдын ичинде биз азыр ошону азайтып атабыз, сырткы карызды азыраак алып, ичинен эле ички карызды көбөйтүү боюнча. Бул биздин баалуу кагаздар да. Ошону аркылуу жанагы мына 2 жылдын ичинде биз жана казначейский облигация строительный отрасль жөнөтүп атабыз. Быйыл бул мына 16 миллиард сомдон да ашыгыраак чыгардык. Алды иштеп атат, Кудай буюрса. Бул эми ички карыз деген кайра эле өзүбүзгө эле пайдап келе тургандай механизм да. Ошо менен биз муну эмки жылы да ошондой стратегияны алып баратабыз. Ошо эмени да, ошо ички карыз боюнча баалуу кагаздар менен. Рахмат. Себеби ушуга көбүрөөк көңүл бурсак, биздин эми жеке ишкерлер ушул ички карызга жакшы көңүл бурсак